Assalamu alaikum ардактуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы сүйүктүү мекендештер. Бул жолку чыгарылышыбыз шаардан анча алыс эмес, Ош шаарына жакын жайгашкан Кара Суу районуна караштуу Мады айыл аймагындагы Кыргыз Чек айылында болмокчу. Ооба, сиздер менен жүз көрүштүгүнүзгө аябай кубанычтабыз. Биз адаттагыдай эле Перзат экөөбүз айылы кыдырып жүрөбүз. Ооба, адаттагыдай эле экиге бөлүнөбүз, бирок казы күттүрмөй жок, кечикмей жок, макул? Аракет кылабыз, Сиздер дагы биздин чыгарылыштан сонун каармандарды, кызыктуу маектерди күтсөңүздөр болот. Бул жолку чыгарылышыбыз балким өзгөчө каармандар менен коштолоттур. Андыктан бизден алсамай жок. Ооба. Күзөтүп отуруңуздар. Кеттик, тезирээк баралы. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, кел. Доюм болот кегиле. Шилинтай. Салам алейкум. Калай? Келин, алейкум ассалам, келин. Кыргыздын улуттук оюну. Ордо оюнун дең. Азыр кандай эки команда болуп ойноп атасыздар? Эки команда. Бештен эки команда. Ортобузда белдешибиз бар. Охо. Чоң майге барбы? Байге бар, Атыңыз ким дедиңиз? Ибрагим. Ибрагим мага кызык болуп атат да мына шаарга жакын айылдарда ушундай ордо оюнун аржумада ойноп турганыбыз аябай сонун мындай шарттар өзгөрүп кеткен эмеспи? Жок, бул шарт эч качан өзгөрүлбөйт. Бул оюн деген кыргыз салтынын оюну ата тегибизден калган. Бул оюнду илгери убакта ата бабаларыбыз мына чалгындоо чыкканда жигиттерине ушуну аттырган. Ордо дегенди. Ордо дегенди аттырып, ошол жигиттерин ар дайым шыкка келтирип турган, шыктандырып. Бул оюн ошол илгерки салт боюнча эле. Салт боюнча калган. Ошо салтыбыздын мына айылдагылар жаштарга үйрөтүүлөр кандай болуп атат? Үйрөтүп атасыздарбы? ооба да биз ушуну ар жума сайын бирден атылат. Биздин эл жакшы, мына өзүбүздүн уюштурушубуз бар, Мадаш деген. Анан тойлук деп коебуз. Алар уюштурат да ар жумада атылып турат. Бул биз аткан сайын ушу биздин келечектеги балдарга келечектеги балдарга биз көрсөтүшүбүз керек. Кыргыздын оюну көп. Бизде дагы мына ордо башталып атат. Элдер үйрөнүп калды, атышты. Оюнга көп болсок кандай десе? Атып көрсөк да болобу экен, Болот, уруксат. Ке бул жигитке берет кетесиң, атып көрсүн, Бунун эрежелери бар да, домпой кармаганда да атуунун, Бул азыр бизде оң толбой, соң толбой эмес, сага солу түшүп калыптыр. Моюндай кармап атасын. Мындай кармап. Ошол салт. Чимирип. чимирип атышат экен. Чимирип атасын. Мына бизде азыр мына сууга байланыштуу сиз албадык. Анан ата шлангын алып чыгып койдук. Бу жерге мындай кылып ассам болот, ичине мындай кылып. Бу сызыкка тегизип ассам болот. Ал командадагы эмессиң, бул командадагы эмессиң да азыр. Ортодоку. Келген мейман чокон атат да. Чокон атат. Ана мен чокон атып жатат. Чокон атып. Ай, молодец. Өзүң атып жүргөн жигит турбайсың баягы. Бул тыйынын койгон себебибиз бул мына жер кандык деп коет. Бул ортого ошол тыйын кан болуп коюлат. Андан кийин мына чүкүлөр тизилет анын тегерегине. Биз өзү мына эки командабыз 5тен 10 адам. Мындай кылып туруп, тизип туруп. Ке, Толук берке. Мына биз эки чүкү алабыз дагы бир оң бир сол. Мына бир оң бир сол мисалы. Анан бул жерде экиге бөлүнүп атып жатабыз. Эки бөлүнгөндөн экөөбүз мына башчыбыз, экөөбүз эки алдык мына. Бири бул жак, бири мен жак. Анан биз бул дегенде өкчөп биринчиге атышка өкчөйбүз мындайчы мына. Анан кимибиздин чүкөбүз койсо, ошол биринчи атабыз да. Мисалы мына меники бул жак. Кимики болсо мына. Азыр өкчө. Мынандыка. Азыр менин командам утту да. Мен чүкөм конду. Азыр биздин команда баштайт да оюндучу. Түшүнүктүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына көрдүңүздөр. Бул өкчөп дегенде көпчүлүгүңүздөр биле бербесеңиздер керек, менимче. Мен деле азыр күбө болуп жатам. Бул чүкө мондай тикесинен туруп калса, ошол команда биринчи оюн баштайт экен.
Анда oyun sizlerde ekan Bizdin anda. komanda başlayız da. Ha. Bunu bir yere koyup koyarız da hem oyunda biz buzağız. Ha. Orada onu sizler buzasızlar ha? Ha başladı. Başladı. Oo. Молодец, рахмат. Жақсы. Мен ошол үчүн алганмын да өзүм командамды. Бул да бизге. Молодец, ана. Менин балдарым жакшы атып жатат. Biz aldı da var. Ama bu эми oyunuzlar menimçe көпкө созулат окшойт. Мен Ага. айга сапар алайын. Силерге рахмат. Макул, сага да рахмат. Ар дайым ушул элдин кызматында ийгиликтүү болгула. Аман бол. Силердин телевизиялар ар дайым жакшы иштесин. Ийгиликтүү бизге да. Балтыр. Рахмат. эжеке жакшы шарт түзүлүптүр эң мыкты мисалга жана ошондой эле баардык бул жактагы элдер дагы сонун компьютер менен камсыз болуптур мына ушул азыркы мага айткан нерсеңизди эле телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир ирет кайталап айтып койбойсузбу? Эмне максатта түзүлдү бул компьютердик класс? Бул Данида коом негизинде миграция фондунун негизинде ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү ушул иши жок азыр миграция болуп чет мамлекетке барайын десе балдарын карагыда эч ким жок, балдары жаш. Ошолорго ушундай айыл өкмөт тарабынан ушундай уюм ушулуп, бу да азыр 18 жаштан 50 жашка чейин 20 адам окуп жатат. Эмнелерди үйрөтөсүз? Азыр негизгиси буларга офисный программалар, Word, Excel, PowerPoint, анан интернетке кирип, почта ачып, бири-бири менен кабарлашуу. Бул жакта эжекебиз аябай берилүү менен иштеп жатат экен. Эжеке, эмнени үйрөндүңүз? Эмне жасап жатасыз? Мен бул компьютерный класстан азыр класстер жасап жатам. Офистик программаларды үйрөндүм, слайд түзүштү үйрөндүм, интернеттен сүрөттөрдү алып, бул слайдка коюшту үйрөндүм. Ушундай көп программаларды үйрөндүм. Иштердин баары эле технология болуп калган, ошон үчүн үйрөнүп жатам. Эң мыкты, ишиңизге ийгилик анда. Да бул жакта тапшыралычы. Мына өзүңөр көргөндөй, мисалы мына ушул кызыбыз Самара PowerPoint программасы боюнча слайд түзүп жатат. Жакшы, Самарайым, саламатсызбы? Жакшысызбы? Эмнелерди үйрөнүп атасыз? Бул жака келгениңизге канча убакыт болду? Бул жака келгениме 1 айдан өттү. Компьютерден көп нерселерди үйрөндүк. Башта үйдө отуруп билбейт болчубуз. Азыр слайд түзүп атам, Алкы Осмоновдун өмүр баяны ырлары боюнча. Мына ушул курстага аттап жүрүп, алдыга кандай пландарды койдуңуз? Алдыга Кудай буюрса көптөгөн пландарды коюп атабыз. Бул жерде азыр заманына жараша компьютер менен иш жүрүп калды, ошого Кайсыл жерге барсам дагы компьютер менен кыйналбайын деп ушудан үйрөнүп атам. ийгилик анда ишиңизге. Эжеке, чындыгында аябай таң калып отурам. Кайсыл бир айылга барбайм, мына мындай нерсени көрө элек болчумун. Эң сонун айыл тургундарына жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүптүр. Заман талабына ылайык мына ушундай компьютерди үйрөнүү менен биздин айыл тургундары же болбосо жергиликтүү мына ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр сөзсүз түрдө иш менен камсыз болот деген ойдомун. Элетте жашоо дурус, жумушсуздуктун алдын алуу максатында жакшы самалыктар ишке ашырылып келет. Жогоруда айтып өткөн компьютердик курс менен биргеликте чебер айымдар үчүн да мыкты мүмкүнчүлүктөр жаратылган. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр, мүмкүнчүлүгү чектелгендер акысыз окуу менен бирге стипендия да алышат. Ошондой эле сертификатка ээ болгондон кийин жумуш менен камсыз болууга толугу менен кепилдик бар. Мындай демилгени эл колдоп, абдан ыраазы. Айылга киргенде эле эң алгач бизде тарых таржымалы кызыктырат. Кыргызчек деп эмне себептен аталып калган, кайсыл уруулар жашайт? Мындай маалыматты биз албетте көптү көргөн, көптү билген айылдын кадыр барктуу аксакалынан сурап көрөбүз. Биринчи биздин ата бабалар келгенде Ак Суу боюнан көчүп келишкен экен. Ак Суу боюндагы Кодогочундар деген айыл болгон. Төлөйкөндүн жаны. Ошо жерден көчкөндө ушул жерге жалаң кыргыздар келип, бир 15-30 үйлүү кыргыздар келген. Биринчи келгенде бул жерди камыш баскан жер экен. Токой эмес, токойдун аз-маз болгон, бирок камыштуу жер болгон да. Ан келип жерди аздан тазалап, айыл кылып, ар бир дөңгө эле отуруп алышкан экен. Анан 23-24 жылы колхоз уюшулганда биринчи колхоз кыргызча
атындай колхоз деп ат алып қалған. Анан колхозға әр бірі малын берген, қойын берген, үйін берген, ат арабасын берген, колхоз ұйыштырылған екен. Бірінші Қырғызчы қатында колхоз болып түзілген да. Адигені тағай мұңғыш деп қояды. Ұқсаңар керек. Ошо мұңғыш деген ұйырынтан бөлінгенде Құдай үшін Төлөйкөн, Шапалақ, Соқолық, Көкжатық дегендер бар да, Сарай, Савай, Жош дегендер бар. Ошолар бірігіп бір мұңғышты түзеді. Мұңғыштың ішінен текке Құдағысында үшеге келіп жасап қалған. Мейман достығы жағынан жақшы, біріне ұзату қылған жағынан жақшы азыр балдар. Ынтымақ. Кыргызчек Ош облусунун Кара Суу районундагы айыл, Мады айыл аймагына карайт. Бул чакан кыштакта 1270 кожолук, 5000ден ашуун калк жашайт. Айыл эли негизинен жер иштетип, тыйканчылык, мал чарбачылык менен турмуш тиричилигин өткөрөт. Орто мектеп, бала бакча, оорукана, фельдшердик, акушердик пункт, дарыкана, мечит бар. Турмуш тиричилик кызматынын бөлүмдөрү, соода тармагы, тамактануучу жайлары, тегирмен жана башка бөлүмдөр иштейт. Жылы ушул Кыргызчек айылында таза суусу жок. Көчөлөргө таза суу чыгардык жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Ошондой эле жаңы конуштарга электр маамчаларын алып берип, электр энергиясы менен камсыз кылдык. Ал эми 19-жылы дагы ушул 18-жылы жетишпей калган ушундай маселелер бар. Ошолорду аягына чыгарабыз. Андан сырткары ушул бюджетти баягы айыл кеңешинин депутаттары акча каражатын бөлүштүргөндө ошо Кыргызчек айылына көбүрөөк ошол калкынын саны көп, мектеп окуучулары көп болгондуктан баягы тротуарларга көңүл бурушуп, окуучулардын коопсуздугу үчүн ошол көчөлөрдүн тротуарларын асфальттап, тротуарларды жасоо боюнча акча каражаты бөлүндү. Мен азыр сиздер менен каарманымды тааныштырып өтсөм, жанында аба Маматали аба. 83 жашта. Кулагым сар оорураак кызым. Мынакей, өзү айтып атат, чындыгында. Катуураак сүйлөсөң? Ошон үчүн катуураак сүйлөп жатам. Катуураак суроо берип жатам. Өзүңүздөр байкагандай эле, мына ушул жашка келгенде дагы бирок колунан өнөрү түшпөгөн аксакалыбыз болгондо дагы бир гана өрүктөн комуз жасаган аксакалыбыздын өнөрүнө сиздер менен биргеликте күбө болуп жатабыз. Азыр тааныштырып өтсөм, бул жакта өрүктүн даяр жыгачы турат. Этап менен жасап жатат. Бул эми биринчи өрүктүн жыгачын алып келсе, андан соң мына минтип ичин оюп, өзгөчө оюу чийүүлөрдү түшүрүп, чиймелеп, андан соң мына минтип комуз даяр боло калат. Өзгөчө соонун өнүп чыгарган комуздарды мына ушул абабыз өтө берилүү менен, кылдаттык менен сонун жасап, залкарлардын талантынын тапталышына, залкарларга көптөгөн биздин залкар инсандарыбызга мына ушул комуздарды дал ушул абабыз жасап берет. Аба, жашыңыз бир топко барып калыптыр. Эми ушул иштерди жасоо сизге кыйынчылык туудурбайбы? Эми карыганда эрбек болот экен. Сопо эле тулку эле жата берсең касал болосуң. Мында кыймылдап турсаң кан жүгүрөт. Абабыз ушул бир гана комуздан өрүк чабат деп уктук. Башка жыгачтардан да жасап көрдүңүзбү? Башка жыгачтардан жасадым. Кандай болот экен? Туттан жасадым. Кайрыгачтан жасадым. Алардын өзгөчөлүгү кандай болот экен? Өзгөчөлүгү. Өзгөчөлүгү эч жок кызым. Мына өрүк комуз деген бакы өзгөн күрүш дегенде аты чыгып калган. Кыргызга өрүк комуз жүрөгүнө кадалып калган. Ал эми Ушунбаев
өріктен тандап чабылған, мүскіл тағы жібектей күлік бұратпай бағылған деп, ұрдаған, қарағай қақпақ жауылған деп. Негізінен ошол атышып қалған өрікті. Ава эми бул комузду канча убакта жасап бүтөсүз? Канча убакыт талап кылынат бир комузду бүтүргөнгө? Bir komuz жасаш үшін ема улгай қуған адам, палантан жылдық болып отыр. Десе жаққа кетіп қалам. 40 болып отыр, ашқудай болып отыр, десе жаққа кетіп қалам. Ташта қой кете берем. Бошогондо эле жасай коем дебейсизби? Бошогондо эле жасай коем дебейсизби? Ошентип, эптеп уақытын таап бүтүрөм да. Сиз өзүңүз да комуз ойнойсузбу? Жоқ. Ойнобойсузбу ушунча Ошо жасап? комузду ойношты билбейм. Аксакалдар айтат да, сен өзүң комуз чертпей туруп кандай билесиң дейт. Ошо черткендер мен сен комуздун сырын билбейт дейм. Комузду кандай кылып жасаса, кандай сүйлөшүн аладанчалык билбейт. Мисалы, мынау карагай сасынасы мынау. Мала? Ооба. Ушул сасыналар мынау чызыктар май болуп эсептелет да. Ушул майларында жок болса, тунук болса, анан жакшы добуш берет. Мынау небенин алайкунун карагайы бар. Оппак, май жок. Мынау да сасына. Мынаудан. Оораганда мынау май аз. Мына антамыса. Бирок мында үн дагы чоң да. Үн деген? Бул авам айткандай эле чындыгында өрүктөн жасалган комуздар эң мыкты бааланат. Кыргыз эли негизинен мына ушул өрүктөн жасалган комуздарды сатып алышат, баалашат. Мына авам сиздер дагы авам колунан жасалган комуздарды алып кетсеңиздер болот. Баасы дагы чөнтөгүңүздөргө ыңгайлуу эле, арзан эле. Ава, сизди бир жарыялап койдум, рекламалап койдум. Рахмат. Эми кардарларыңыз Рахмат көбөйөт. кызым. Мына үнү дагы керемет шаңшыйт. Ава, эми айтсаңыз, мына ушул комуз чабуу боюнча бүгүнкү күндө үйрөнөйүн деп келгендерге үйрөтөсүзбү? Үйрөтөм. Эл алсыз эле өлөрдү жашырганым жок. Кыргызга калсын өлөр дейм. Мынакей. Бул сөзүн алып алдык. Эми сөзсүз келиңиздер, сиздер дагы комуз чапканды үйрөнүп, чебер колдорго мына ушундай өзгөчө комуздарды жасап бериңиздер. Эми ава, келиңиз, жумушубузду улантайлы. Үйрөтүңүз мага дагы эми. Үйрөтөн деп калдыңыз. Үйрөтүңүз мага дагы. Ошо эле жанагына чукуу берсем. На тура эле улатам ошондо мен. Нар жактын кырынан турам мелерде. Бул жерде? Ооба. Айылдан бир 4-5 чакырым алыста жайгашкан мондай мал чарбачылыкты өнүктүрөм деп атайын бул жака бөлүнүп айыл тургуну келиптир. Ошо айыл тургунунан кабар алайын деп келдим. Азыр барып көргөлчү. Бул жер адыр жер ээси болгон үчүн мындай кар, кадимки кыш кыштай дегендей. Бул жака аябай соңу пресстер жыйтыр, тоyut жайында экен. Үстүнө кароолуу иттер жатат го. Ассаламу алейкум. Ой, ит иштебейби? Малжан, Корожай. Жакшыбы? Фермер агабыз бар да деле. Бүгүн улакка кеттилер. Айылда улак болду. Улак болот абы? Кап. Жок экен да? Мал, кой, бүт бар экен да? Бар. Канча коюң бар? 130 кой бар. О, жакшы. Быйыл төл кандай болуп атат? Быйыл жакшы. Канча төл алдыңар? Жакшы алдыңарбы? Бир 30 чакты алдык. Эгизден. Эгизден жок. Канча малыңар бар эми? Мал 8 та мал бар. 8 мал. Ого. Сүт багытында же эт багытындабы? Сүткө эле. Сүт багытында, Сүттөрдү тапшырасыңар да эми? Ооба. Жакшы. Бул торпактар качан торпактар булар эми? Ошо бул былтыркы, булар быйылкы наркысы. Малдарын көрсөк болобу? Болот.
жакта малдар. Бул жакта кенен эле жүрүшөт экен да малдар. Ого. Чоң малдарың да бар экен, жаш топоктор да бар экен да. Ооба. Жакшы. Эми бул фермерчилик менен качандан бери алектенип жүрөсүңөр эми? Бул көп болду. Мен төрөллекте дагы болушкан да. Эми сен үйрөнүп атасыңбы? Бул эми адырдын бооруна келип алсыңар. Кышында кыйынчылык жокпу? Суудан кантесиңер? Суу кыйын. Сууда эле кеңире ылдыйдан ташып келип. Ташып келип бересиңер малдарга. Азыр бир аз түйшүктүү болсо керек менимче. Же техникаларыңар бүт бар да? Бардыгы бар, ошо оңой эле. Жайында жайлоо чыксаңар же ушул жерде эле карайсыңар? Ушул жерде эле. Бул жактар бүт жайтып калат экенсиңер да? Жакшы иним. Эми бул жакка келип алып, өзүңөр менен эле болуп калбай, айылга да пайдаңар тийсе керек эми. Айылдагылар өздөрү деле айтып атат. Ушундай мал чарбачылык менен алектенген агабыз бар. Ошодон кабар алып келели деп. Атайын келип, жардам берип атсаңар керек, Ооба, колдон келишинче мына мечиттерге, мектеп, садиктерге ушу колдон келишинче акчалай каражат, анан союштарын берип. Ошо айылдын тургундары айтып калды, аты ким дедиле? Абдысалам. Абдысалам агабыз ушундай жардам берип турат. Ошо мүмкүнчүлүк чектелгендерге да жардам берип келсиңер. Жакшы. Кап өзү болгондо өзүнөн жакшы кенени сурамак экен. Мейли эми ушу айылдан 4-5 чакырым алыстыкка келип калыптын, эми айылга секейин жөнөйүн эми. Баатыр. Саламатсызбы эже, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен Перизат, ЛТР, менин айылым көрсөтүүсүнөн. Сизди айыл тургундарынан уктук, өзгөчө өнөр ээси деди. Мына ушундай көркөм чыгармадагы каармандарды же мына өзүндө көрүп отурам. Бул жакта сонун кылып түшүрүп жатыпсыз. Эми таанышалы. Бул өнөрүңүздү качан баштадыңыз? Ак кеме окшойт, Ооба. Чыңды айтмадын чыгармаларынан ак кеме чыгармасын бардак аябай кызыгуу окшот. Сабактарда колдоном. Ат сабак болду, тарбиялык сабактар болду. Анан мен көргөндөн, мен уккандан бир көргөн ат дегендей колдо жасап, балдарга жакыныраак болсун деп, ушуну жасап сабактарды өттү. Аябай бул кызык өнөр экен. Негизи мен бул мына ушул сыяктуу көрүнүштөрдү кагазга жасаганын көп көрүп калчу элем да эже. Сиз кездемеге жасап жатыпсыз, өзгөчө кездемеге. Кандай идея пайда болду, кантип баштап калдыңыз, эмне же ким түрткү берди? Берки аппликация түсү кагаз караганда өтө жарык, жакшынакай тунук көрүнөт экен. Анан кийин бул картина кооз көрүнөт. Дубалга илип турса дагы ар бир өзүнүн түстөрү боюнча даана ачык көрүнөт. Жакшы турганынан өзүм ушул ойлонуп чыгармачылык менен аппликациядан ушул материалга өттүм. Аябай жасанып келип турат. Мага үйрөтүңүз, мен да сизге бир жардам жасайын, Мейли. Чечип коеюн. Чемилип болсун. Бул неберелериңизби? Бул неберелерим, ооба. Неберелерим да ушинтип карап отуруп анча жардам беришет. Жеңил мындай көп эле өкүлдөрдү кыркканда кичине жардам берели деп булар да аракет кылышат. Мына акбуну жаздырабыз. Эми баарысын канча убакытта жасап бүтөсүз? Билбейм, мен өзүм кызыккан үчүн бул убакытты эле эмне кыла бербейм. Келип жумуштан кийин келип ушул эртеңки сабактарга боло турган сабактарга жомокторду өтө турган болсом ошо жомоктордун каармандарын же болбосо жаратылыш боюнча өтө турган болсом ошол жаратылыш боюнча темаларга байланыштуу ушундай картиналарды жасайм. Сабак бересиз? Же мугалим же бала бакчада? Бакчада. Бала бакчада, ынтымак бир балдар бакчасында тарбиячы болуп көбүнчө сүрөттү көрсөтмөлүү сабак өтсөң балдар кызыгып бакчага келүүгө аракет кылат. Тарта бериш керек. Тунун бир ыкмасы экен. Ооба. Анан курулай эле сүйлөй берсең балдар кызыкпайт. Ар бир сөзгө ушундай көрсөтмөлүү сабак өтсөң балдар кызыгат дагы. Мен бакчага барам дейт. Неберелериңиз менен таанышалы да. Ооба. Атың ким болот? Акчыбек. Акчыбек. Бул жерде сен эмне жасагаң келет? Булуттарды чымчык, суулар, чөптөр жасагым келет. Жомок каармандарын, Сенин атың ким болот? Зейнеп. Зейнеп. Сен эмне үйрөндүң чоң энеңен айтчы. Кыз жасагы, чымчыктарды, булуттарды, кемелерди. Келгенде иштен келгендер сурашат. Эмне жасайсыз, эмне кылабыз, эмне деп сурашат. Анан мына аккулар жөнүндө айтып берем. Жомок канча жасайт экенсиз? Жасайбыз. Унчукпай эле отуруп жасабайбыз. Бар, ар бир сөздү, ар бир сүрөттүн кыймылы бар. Кыймылга киргизебиз.
жан киргизебиз буларга. Аябай кубанып турам. Бүгүнкү каарманым эң сонун болду. Ушунчалык мен дагы сүрөткө кызыккандыктан сиздин чыгармачылыгыңызды ушунчалык сүйүнүп. Чындыгында бул айылда чеберчилик өнөрүнүн жогорку деңгээлде өнүккөнүн баса белгилебесек болбойт. Бул каарманым курактын өзгөчө түрлөрүн даярдап, айыл элине өз пайдасын тийгизип келет. Анын жасаган эмгектерин көрүп көз жайнайт. Түрдүү кездемелерди ар кандай формада кыркып, зерикпестен бири-бирине улаштырып чыкканын көрүп, менин да кызыгуум артты. Айрыкча сырттагы чайнекке жапкычы мени өзүнө тартпай койгон жок. Ар бир жасаган эмгеги менен таанышып олтуруп, убакыттын өткөнүн да байкабай калыптырмын. Баса, Казыбек мени күтүп калды окшойт. Же дагы адатынча кечигип жүргөндүр. Дайым ушундай, кечиге эле жүрө берет. Качан караса күттүрүп жүрөт, кечигип жүрөт. Ушул адатын койбоду. Тоңуп калдым мен суукта. Каякта жүрөт эми? Чалып көрөйүнчү. Албайт мен ушинтип. Мына жүрөт бул жакта. Дагы шашылган адам болуп коет. Каякта жүрөсүң? Сөзүңдү турбайсың. Башта айттың эле го, кечикпейм деп, күттүрбөйм деп. Жаман жинге тиесиң, нервс болуп кеттим. Тоңуп калдым. Чындап берсат мен кечикпеген аракет кылдым. Эми мындай өзгөчө сүрөт жагы бар экен да, ошо сүрөт тартып берилип кетти. Мен тоңуп калдым. Болду, сүрөтчү. Азыр кетеличи, курсагым ачып кетти, кечкирип кетти. Эми коштошо алайлы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Амандыкта көрүшкөнчө, кызыктын баары алдыда менин айылым көрсөтүүсүн калтырбай көрүңүздөр. Казыбек окшосундон кечикпей, күттүрбөй жүрүңүздөр. Бул эми кеттик. Каяктан кетебиз? Дагы жүрүп басабызбы? Негизги жогу. Жинге тиеп экенсиң, Казыбек. Сен турбайсыңбы? Дайыма жинге тиеп жүрөсүң. Кайсы машина менен кетебиз? Ассаламу алейкум, ардактуу телегөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, сүйүктүү мекендештер? Жок. Мен билем, сен билең. Мен сүйүнүм. Не кызарактар, Билбей болду. Менин айылым, айылыңа чакыр, мен барамын, подаркадан беремин, калганын айтпайм дарада. Анау жакта дагы шашылмыш адам болуп чуркап койгон. Анау жактан карасаң, шашылышкан баштан.